Достор, аялдык эркектик энергия боюнча менин көп эфирлерим бар. Аябай көйгөй маселе бул аялдык энергияны кайдан алабыз, эркектик энергияны кайдан алабыз деген суроолорду беришет да. Эркек болсо сыртта көбүрөөк жүрүш керек. Алар сыртта көбүрөөк жүргөндө эркектик энергиялары жогорулап, айрыкча кара жумуш же болбосо акыл менен иштегендер болуп калса, сөзсүз спорт менен машыгып, баягы денеси менен эмне физический нагрузка жасап туруш керек да. Ошондо өзлөрүн баягы тонуста жакшынакай алып турушат. Анан сыртта канчалык көбүрөөк жүргөн сайын эркек ошончолук акчаны көбүрөөк табат да. Анан сырттан жоготкон энергиясынын бүт баарын тең үйгө келип толукташ керек. Эркектин баягы энергия бере турган бир эле булагы бар да, бул аял. Эгерде аял үйдө жакшы баягы жылуулуктуу, баягы жакшы бир мамилени, сүйүүнү жакшы кармап тура турган болсо үйдө, анда эркек үйдөн келип, ошо кетирген энергиясынын бүт баарын толуктап, анан эртең менен кайра баягы жакшынакай энергиясы менен көчөгө чыгат да. Ошондуктан эгерде эркектериңиздер көчөгө көбүрөөк чыга турган болсо, анда тыйбашыңыздар керек. Бизде көбүнчө күйөөлөрдү баягы жандарын койбойт го. Кайда жүрөсүң, батыраак келе кал, мен жумуштан келдим, сен кайда жүрөсүң деп элечи. Ошондуктан эркектерге кичине мындай эркиндик беришибиз керек да. Алар дагы өзлөрүнүн кызыкчылыктары бар. Достору менен отурат, же башка бир маселелерди чечишет, же физикалык нагрузка кылайын деп фитнес клубка барышат. Ошентип аларга дагы өзлөрүнүн кызыкчылыктарын көздөп, өзлөрүнө керектүү нерселерди алганга жардам беришибиз керек да. Ошондой ана бири-бирин аял эркек бири-бирин түшүнгөндө гана ошондо үйдө ынтымак да болот, ийгилик да болот, акча да келет, үйдө баягы жакшы нерселердин баардыгы тең ошондо келет.